Урматтуу мекендештер, биз ушул жарманкеде кезектеги ушундай бир компанияны көрүп отурабыз. Ушактын адистери менен тааныштырып, силерге дагы бир кызыктуу чыгарылыш кылып даярдайбыз. Азыр силерге ушул жарманкенин дагы бир катышуучусу менен тааныштырып кетейин. Биздин көрүүчүлөр менен таанышып, учурашып, анан сөзүбүздү уланталы. Саламатсыздарбы? Менин атым Атай. Мен менеджер отдела продаж компания Азия Моторста иштейм. Біз основное направление Jack Motors и Lada Центр Кыргызстан менен иштейбиз азыр. Так, бул компанияда канча жыл иштеп атасыңар, анан кийин тарыхын кичине айтып койгула, мында кыска нуска. Бул компания 15 августтун 2008 жылдан бери иштеп атат. Уже 15 жыл болду. Кыргызстан рыногунда иштеген. Мен өзүм бул компанияда 2 жыл арада иштеп жүрөм. Менеджер по продажам. Буюрса бардыгы жакшы. Иштеп атабыз, машина сатылып атат. Кыргызстан ичинде сатылып атат, туурабы? Кыргызстан ичинде сатылып атат. Бул азыр бул артыбызда турган ушул марка, эмне марка ушул машина жөнүндө кенен Бул Jack T9 деген унаа. Бул азыр Кытай өлкөсүнөн келет. Анхой деген шаарынан чыгарылат. Машина 2 литр бензин турбинасы менен жүрөт. Полноприводный, 8 ступка автомат. Азыр, как говорится, орусча бестселлер Кыргызстанда болуп атат. Бишкекте. Кыргызстанда айыл чарбага эң сонун машина болуп атат. Айыл чарбага дегенде бул дыйкандар сатып алат. Дыйкандар алып жатат. Бул кандай кызматтарды аткарат ошондо? Бул грузоперевозки, в основном сено. Муну канча жылдан бери сатып атам дедиңер? Бул уже 2 жылдан бери сатылып атат. 2 жылдан бери. Кардарлар кандай отзывда болот ушу менен? Отзывдар жакшы байке. Чын эле айтам, отзывдар жакшы, машина өзүн жакшы көрсөттү. Биздин тест-драйвда турган унаабыз көп жерге барып келди, Казарманга, Баткенге, Терекке барып келди. Бүт горнодобывающий компаниялар алып тест-драйвга алып жүрүп келишти да. Биздин эми жолдор тоолуу жерлер эмеспи? Тоолуу жолдор аябай жакшы жарап атат. Безопасность жагы кандай бул машинанын? Безопасность бунуку тоже на уровне, как говорится, орусча. Тест эмелери аябай жакшы өттү да. Тест-драйвдар Кытайлар жакшы, булар краш не деди коюш эле? Краш тестпи? Краш тест. Краш тесттен өзүн жакшы көрсөткөн. Анткени атайын мындай айыл чарба жумушка деген унаалар алар мындай катуураак болуш керек да, всё равно. Мунун расходу боюнча кандай болуп калат? Так, Jack T9-тин расходу шаардын ичинде бир 14-15 литр болуп калат шаардын ичинде. Шаардын ичинде? Аралаш циклде болуп калса бир 12 болуп калат. 12. Трассада 10 ичет бул. 10-дон 15 литрге чейин деп. 10-дон 15 литрге чейин ичет. Айтпаса болот экен, э? Ооба. Так, бунун эми баасы? Эң кызыгы бул пикаптын баасы $31,5 миң. $31,5 миң. Сом менен санаганда 2,690,000 сом болуп калат. Мунун кандай накталай бересиңерби же бир жолдору барбы сатып алып? Накталай дагы беребиз, жолдору дагы бар, кредитке беребиз, лизингке же рассрочкага беребиз. Кандай болуп калат мындай? Кредит бизде получается 3 банк менен иштейбиз биз в основном. Бул Халык, Айыл и РСК банк болот. Лизинг болгондо лизинг биз через Айыл банк беребиз и микролизинг деген компания менен иштейбиз. Канча жылга бересиңер? Кредитке болгондо 5 жылга беребиз, лизингке 3 жылга беребиз максимально. Первый начальный взнос канча болуп калат? Кредитке болгондо баштапкы төлөм 30%. 30% 5 жылга чейин максимально кредит. Гарантиясы барбы ушунун? Гарантия, официальный гарантия 3 жыл 100 000 километр болуп калат. 100 000 километр же 3 жыл, э? Тетиктер менен, запчасттар менен кандай болот? Тетиктер менен проблема жок. Кыргызстанда доступный. Кыргызстанда бизде доступный. Биз официальный дистрибьютор болобуз, Жактын. Ошондуктан ал жактан проблема жок. Проблема жок. Тетиктер менен проблема болбойт, э? Болбойт. Мындай азыр айландырып бир тартып беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Аябай кооз машина экен, эми мындай Кытайда, мисалы үчүн, бул өзү кайсы мамлекеттин бренди бул? Бул Кытайдын. Кытайдын өзүнүкү, э? Кытайдын өзүнүкү. Анхой деген правительственный шаарда чыгат да. Өзүнүн рыногунда жакшы эле колдонушабы? Өзүнүн рыногунда көп колдонушат. Өзүнүн рыногунда көп колдонушат и экспортко көп кетет. В основном бул Южная Африка и Южная Америка кетет. Южная Африка менен. Алар биринчи таанышкан бул унаалар менен да. Так, эми мындай кылалы, соцсеттерде барсыңар, э? Соцсеттерде барбыз. Телефон номерлериңер бар. Бар. Описанияга жазып коебуз. Атай өзүңөрдүн номериңер бар болот да, э? Бар.
Атайга чаласыздар. Биз бере албаган суроолорду өзүңөр белесиңер. Биз бул жарманкеде көп нерселерди тартканга да жетишели. Бул эми бул айыл чарбага тиешелүү деп түзмө-түз айтсак болот. Болот. Ошондуктан чаласыздар, өзүңүздөр Атайдан билип алсаңыздар болот, Болот. Сиздер кайсы жерде өзүңөрдүн офисиңер бар? Биздин компаниябыз Asia Motors, дагы бир жолу айта кетейин. Дарегибиз Анкара 6/1 болуп калат. Телефон номерибиз 221 53 0003. Ошол номерлерге чалсаңыз болот. Instagram бар. Instagram Asia Motors KG деп кирсеңиз болот. Все, сіздерге номерлер жазып коебуз, тактап билип алсаңыздар болот. Бул жерде ошол эле силер Asia Motors бир гана бул унааны сатпастан башка унаалар да сатасыздар. Башка унаалар бизде Hyundai Center, Lada Center, Jack Motors и Cherry. Эки китайский направление, бир корейский, бир российский направление менен иштейбиз биз. Спецтехника бар. Спецтехника тоже бар. Ошо спецтехникалар тарталы, ага чейин мынакей тигилердин дагы бир 2-3 машина турат, ошолордун бир бааларын, немелерин эле гарантиясын кысканча айтып кетели. Всё, жүрүңүз. Аны айтып, конечно, албетте. Жүрүңүз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Asia Motors деп эми көп көрүп калабыз шаардын ичинде. Келе бул машина тууралуу айтып. Бул Jack M3, бул грузоперевозки, сельхоз айыл чарбагы дагы болот. Бунун иштөөчү көлөмү 1.8, бензин менен жүрөт. Механика болуп калат. Механика, Механика. Басы канча? Басы $20,000. $20,000 гарантиясы. Гарантиясы 3 жыл 100,000 километр. Тигиде эле бар, машиналар булгаларга ушундай эле бар, Жактардыкы бир гарантия болот. Буну канча жылдан бери сатып атасыңар буну? Бул жакында эле кирди. Жакын арада эле кирди бизге. Бул жанагы эме ташыган экен да, урматтуу көрүүчү. Аркасында жанагы помидор ящиктерге салган. Эшикти ачып көрсөтөлү. Жүрүңүз, бактан. Багын. Жүрүңүз. Көтөргөн салмагы 3,5 тонна болуп калат. 3,5 тонна, Буну көбүнчө жана ягода, помидор, овощи ташыганга жакшы экен, Мунун ичинде мындай холодильник сыяктуу жана эмне деп койчу эле? Рефрижератор сыяктуу. Рефрижератор кылса болот. Аны биз кыла албайбыз тилекке каршы, бирок башка жерден спец жерден жасаса болот да. Атайын жерден жасаса болот. Бул урматтуу көрүүчү биз тааныган эле, биз билген эле мурунку баягы Нива Тайга деген. Азыр дагы эле көрүп атабыз. Нива Тайга деген. Азыркы аталышы Нива Легенда. Уже 1973 жылдан бери чыгарылган Нива, баягы кузов. Эми бул Нива боюнча эми урматтуу көрүүчү айта кетет да, кыска нуска расход боюнча баалары, гарантиясы. Так, расход шаардын ичинде 100 километрге примерно бир 12 литр болуп калат бунуку. 1.7 инжектор, тоже постоянный полный привод. Гарантиясы 2 жыл 35,000 километр официальный. Анткени биз официальный дистрибьютор Ладаныкі болобуз. И баасы $15,200. $15,000. Бундай гарантия ошол, Гарантия ошол. Бул официальный дистрибьютор Ниваныкы дагы, анан тиги жактыкы дагы официальный. Биз официальный дистрибьютор болобуз. Азыркы жаңы Ниваларда 2024 жылы чыккан машина унааларда АБС кошулган, кондиционер, подогрев сидений, гидроусилитель руля и электростеклоподъемниктер да. Технологиялар өнүгүп атат, Нива деле өнүгүп атат. Нива деле өнүгүп атат, бирок сыртынан өнүккөн жок да. Сыртынан ошол эле Нива, бир ичи уже эмнеси менен өзгөчөлөнүп атат азыр. Мындай рестайлинг деп коет го. Ошо эмне кылышты рестайлинг? Булардыкы интерьерный рестайлинг болуп калды да. То есть салон алмаштырды, сиденьялар алмашылды, подогрев бар. Зимний пакет кошулган да азыр кышкыга. Мен эстедим суроомду. Отом. Безопасность адамдын коопсуздугу кандай каралган? Безопасность жагынан байке булар пока подушка кошкон эмес. Airbag'дар жок. Тигилерде бар подушка, Тиги жактарда бар. Пикапта 6 подушка болот. 6 подушка. Эми булар кытайлар, булар аябай мани өрөт го безопасностька, Ооба. Булар жана камера андай мындай дегендери барбы? Пикаптыкы камера 360. 360 градуска тартат. Ичинде бар, мониторда бар. Мониторунан чыгат. Болот, жүрүңүз. Ошо болду, ошо мен. Урматтуу көрүүчүлөр, ишин көрсөтүп кетелик. Ичинде бул эко кожа болот. Полноценный 8-ступенчатый автомат, полный привод, люк, Android монитор, он 10 дюймов и камера 360. Монитор аябай чоң экен, Монитор чоң бунуку.
Азыр ушундай мода болуп атат. TikTokко дайындап. Tesla монитор сыяктуу болуп атат да азыр байке. TikTokко дайындап кашкан турат. Ооба. TikTokта Кытайлардыкы да, Ооба. Мынакей ичин көрсөттү. Бесключевой доступ. Ключ менен мындай эле кол менен эле жаап коесуз, кетебиз, болду. Келе урматтуу көрүүчүлөр, ушул Азия Моторстун спецтехникасын көрсөтөлү, Ал башка диск көрсөтөлү. Ал башка диск көрсөтөлү. Рахмат сизге Атай мырза. Сизге рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Атай мырза бизде ушул Кытайдан келген ушул Нива аттуу машиналердин адиси экен, отдел продаж туурабы? Отдел продаж. Солорго бериңиздер. Телефон номерге чалсаңыздар болот. Чалгылай. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.